сіңіріп, ана барлық нюанстарын үйреншімде үйреніп, анан ошону Кыргыздын бай тилине которгон экен. Мен окуп ушундай ойго кеттим. Бул жанагы биз айтып келебиз го, Алып Осмоновдун чыгармасы Жолбос Төрөсүн жаманган барды дегенде Алып Осмонов кайра эле иштеп чыгып, кайра эле жазып, өзүнүн чыгармасы катарында иштеп чыккан. Бул которгон эмес деп айтып, бүгүнкү күндө ошол мойнубузга алып барабыз. Адабиятчылар дагы, билим чөйрөсү бүтүн эл журт ошондой кабыл алган. Мен Эрнстин Мастер жана Маргаритасын, мен ошондой түшүндүм. Бул ошол кимдин Булгаковдун чыгармасын окуп, анан өзүнүн Мастер Маргаритасын жазгандай болду. Анткени бул бул жерде айтышыбыз керек, кыргыз элинин бай тили, көркөм сөз өнөрү, Манастан баштаган элдик өзүлүк чыгармачылыктан бүгүнкү күнгө чейин жеткен биздин көркөм сөз өнөрүбүздөгү мыкты дөөлөктөрдүн баардыгы, мыкты тажрыйбалардын баардыгы боюна сиңирип, анан ошол чыгарманы которгон экен. Анткени бул мистикалык сюжет, остро сюжетный деп коебуз, андан кур сюжеттүү чыгарма. Бир окуядан экинчи окуяга өтүү дагы кандайдыр бир даражада мындай бүтүүсүз, анан кийин тез курулган мындай маневр жасаган немелер болот го. Ошол сыяктуу тез чукул окуялар айланып, анан кийин ошолордун баардыгын бир нукка келтириш, ошолор менен кошо айланып, ошол окуянын артынан жүрүш, бул да чоң эмгек талап кылат да. Анткени бул бизден кечээки күнүбүз эмес, мурунку күнүбүз эмес. Бул бир чети жогорку барган, бир чети мистикалык окуяларга барган, бир чети байыркы бир турмуштарды эске салган, анан диний түшүнүктөр менен арбалган чыгармачылык чеберчиликтеги чыгармачыл адамдар менен байланыштар. Ушулардын баардыгы биригип келип, анан бир жумур бүтүндүктү түзгөн философиялык дейбизби, тарихий дейбизби, мистикалык дейбизби иши кылып, көп жанрды өзүнө камтыган чыгармада. Анан мен ошонун кимдин Эрнстин азаматтыгына абдан таң бердим. Аттиңдүүнү ушул менен анан тиги сөзмө сөз которуп, бул сөзүм мондай болуп калыптыр, тиги сөзүм тигиндей болуп калыптыр деп, аны дагы котормо жаатында иштеген артисттер алар көз тукканда алар жөнүндө дагы сөз кылат. Бирок бул чыгарма кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына кошулган эң чоң баалуу эмгек катарында баалайт элем да. Анан бүгүн дагы эл көбүрөөк келип, жазуучулардан акындардан көбүрөөк келе деген ойлойм. Анан мен бир мындай жерде жазуучулар союзунун өкүлү турат. Мен айта келгенде мындай бир сунуштайын деп ойлоп келдим, туура эмеспи. Жана жазуучуларга, акындарга наам берген учурда алардын канча чыгарма жазып эмне кылганы маанилүү эмес. Бир чыгарма жазып тарыхта калган дүйнөлүк адабияттын тарыхында канча фактылар бар. Ушул сыяктуу Эрнст ушул бир Мастер жана Маргаританы которуу менен башка которуулар бар. Аларды эске алганда, бирок эң башкысы Мастер Маргарита ушул кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына эң чоң салым кошкон биздин чыгармачыл адамыбыз катарында, таланттуу адамыбыз катарында ушуга эң долбоордуу дегенде кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер дегенди посмертно деп коет го. Эске алып, ушул кишинин эмгегин сыйлап, баалап, эл жазуучулук жиберүүнүн кереги жок. Маданиятка эмгек сиңирип атат да. Бир эмгек жасаса дагы, ошол ар көтөргүс эмгекти жасап, ушундай чоң иш жасаган экен. Ошондуктан эгерде мүмкүн эске алса, ушулга тиешелүү коллегалар кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наам берип койсок, биз бул кишинин алдында өзүбүздүн адамдык касыбызды, кесиптештик касыбызды адабиятка, маданиятка жасаган бир милдетибизден утулат керек деген ойлойм. Анан эми мен Назира апайга ыраазымын.
Her bir adamın şurada çıkarmacıl adamların degide jigitlerimizden nazire oluşup gelecekleri olsun. Şu Nazira bilenler var ki anan şu master margarita kolu tanıdım. Şu ardından kalbay, şu kap, şunda ilgili cesa delirdi. Şunda casanın şurada çay demlep, canında olup kap salsa arcaka gelip, ılım sanasa bir şaka gelip degende. Uşun gibi oturup çıkarmacılık yergöy verip Nazira uşun bitepti. Aklından çıkarıp göz ötüp etseleri uşun bitepti. Bizlerge alıp çıkıp takip olap. Bugün de bizim okurman yurtumuzdan çoğun bilek cesadı. Bugün de akça joklarına çıkarışta kıyım olur mesela için. Yazıcılar sadece bölümünü çıkaramamayız. Cenab-ı Başka şartlar olur da. Ama uşun okurlar şu Nazira çok kapçırıp uşun yemekti çıkardı. Şu kendimizge terenin rastçılık bilgisayar ömrüm uzun olsun. Bundan ardından yerimizge baylanıştı көп нәрселер ойымда бар. Замандаш қатарында бірге жасқан өміріміз жары қатарында ошол боюнча эскерүүлөрдү өтүп, элибиздин бейнесине дагы жаңы сүртүмдөрдү кошушубуз керек. Аны билген адамдар дагы ушулар. Кыргыздар эскерүүлөргө көп маани бербейт экенбиз. İyi bolupturup жүрдүк кандай эле. Ошолордун баардыгы абдан маанилүү экен. Мезгил өткөндөн кийин ушул кишилерди тааныган кишилер акырындап сейректей берет экен. Ал эми алар жөнүндө кийинки муунга калтыра турган нерсебиз аларды эскерүү, алар жөнүндө пикирлер айтуу, ким экендигин кандай экендигин ачып берүү керек экен. Ошондуктан баарыңыздарды дагы бир жолу ушул чоң маанилүү окуя менен куттуктайм. İşlerimizde iyilik olsun. Bu bitette bardıq bitirxanalarda жеткирип, анан балдарга атайын окуу уюштуруп мектептерде, жол окуу жайларында, анан жанагы адай ишмердүүлүк дегенде ачышты го институтта, маданият институтунда. Ошолда чеберчилик маселеси жөнүндө окутууда муну алып барып окуу бүтүп аткан. Котормонун теориясын практикасын калтырып окуткан учурда дегелер бул баардык чыгармачылыгы боюнча мастер-класстар өткөрүлдү ушул мектептерде. Күнүмдүк колдоно турган, колдон түшпөй турган, настольный просто столдун үстүндө дайыма жата турган китеп кылып, муну калтырып коюп пайдаланышыбыз керек дагы, пропагандалашыбыз керек дагы. Бул боюнча дагы жакшы иштерди алып барыш. Эриңиз өзүнүн ишин жасап кетти. Бүгүн биз тирүүлөрдүн милдети катарында ушуну аткарышыбыз керек замандаштар. Рахмат моюн көргөнүңөргө. Derecesiga çoğunlukla kısalmışlar, sürdürdünüz, çok dereceli ayttınız, bizim obrazla girişimizde yardım verdiniz. 12 gün sürümümüz, 8 gün yaşlıktı, geçimiz geçtiğimizde, rahmat istedim. Doğru sanatlarımızda anı müşteriler var. Anı müşterilerin bir kişilik yönetmişi var. Çalan Kotorman'ın tegelerinde, anayın, Bulgasot'un çıkarmasının tegelerinde fikir aysanızda dövüşme atışar. Nazira'nın maqtaş керек ekan. Elga aytdi, o'shunda bu masalaga qaytmaydi.